Батырлардын шаарында бурганактап жааган аппак кар бүгүнкү сессиянын өтүшүнө тоскоолдук жаратпайт көрүнөт. Бүгүн жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун кезектеги сессиясы дал ушул жерде өтөт. Саламатсызбы, сиз президент Жапаров программасын көрүп жатасыз. Минск шаарында дал ушул сессияга мамлекет башчыбыз өзү катышат. Минск шаарынан эксклюзив биз баштадык. Мамлекет башчысынын Минск шаарына жасаган жумушчу сапарындагы кызыктарга бир саамдан соң токтолом, алгач борбордогу көңүл жылыткан маанайдан кыскача. 21 ноябрь Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков стадиону спорт ишкыбозоруна толду. Кыргызстан футбол курама командасы Оман улуттук курама командасы менен күч сынашат. Ак шуңкарларды сүрөөнгө алгандар алдын ала биздин футболчулар канча эсеп менен жеңишке жетерин болжап жатышат. 3-0, Кудай буйрса 3-0 Кыргызстан биз колдогондо келдик. Суукка карабай даярданып алып, бияка төшөк. Ошол, давайте алга. Минимум 3-4 жеңиш керек бүгүн. Минимум. Счет 2-1 болот, Кыргызстан алга. 3-1 эсебинде. Алга Кыргызстан! Эмоциялар, толкундоолор, кыргыз футболун алга сүрөгөндөр бул мелдешти шаңга бөлөдү. Беттеш дүйнө чемпионаты 2026 тандоо турунун алкагында өттү. Ага өлкө башчыбыз өзү келип көз салып, ак шуңкарларга дем берди. Көрөрмандар айткандай, эсеп сандары 3-0 же 3-1 эмес, бирок гол. Ак шуңкарлар Оман командасын 1-0 эсебинде утуп, баарыбызга мыкты маанай тартуулады. Минск улуттук аэропорту аба майдандын флагштокторуна ЖККуга кирген мамлекеттердин желектери илинип, ардактуу кароол ротасынын коштоосунда расмий Беларусь президент Садыр Жапаровду тосуп алды. Өлкө башчысы алгач Александр Лукашенко менен жолугушуп, Кыргызстан-Беларусь кызматташтыгын мындан арыда бекемдөө жана соода экономикалык алакалар жөнүндө пикир алышты. Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун жыйынына чейин көңүл көтөргөн дагы бир жаңылык. Жогорку даражалуу достук орденин алып жаткан бул айым ким болду экен деп суроо салсаңыз керек. Улуу ата мекендик согушта Белоруссияны бошоткон кыргызстандык жоокерлердин элесин сактоого кошкон салымы үчүн достук ордени Минск шаарынын тургуну Любовь Хвойницкаяга президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ыйгарылды. Особенно наше правительство, молодежь ценит ваш труд, поэтому мы нашего президента принято решение. Белоруссияны фашисттик баскынчылардан бошотууда курман болгон Советтер Союзунун баатыры Жумаш Асаналиевдин эрдиги эбегейсиз Любовь Хвойницкая жыл сайын жеңиш күнүн отурлай, Жумаш Асаналиевдин эстелигинин алдында ар кандай иш-чараларды өткөрүп турат. Для меня это было полной неожиданностью, потому что 20 лет работая, выполняя свою миссию по сохранению дружеских отношений с Киргизстаном, упрочению мира, занимаясь военно-патриотическим воспитанием в районе, конечно, ни о какой награде не мечтала. Белоруссиянын эгемендик сарайы имараттын бул залында жамааттык коопсуздук кеңешине мүчө мамлекеттердин лидерлерин тосуп алууга камылга көрүлгөн. Бардыгы жай баракат, журналисттер өз иши менен алек. Бирок эшиктеги кар ай буйга келген жок. Ушундай жол менен кызыл килем үстүн тазалап үлгүрөт болду экен. А биз болсо карап турбай кол кабыш кылалы. Ооба, кардын калың жааганы Лукашенкога да жакты көрүнөт. Ошентип Садыр Жапаровдун кортежи эгемендик сарайына кирип келди. Президент Кыргызской республики Садыр Тургашевич Жапаров. Путиндин күзөтчүлөрү Аурустун жүк салгычына эмне унутуп кетти экен?
дүйнөдөгү глобалдык коопсуздуктун минут сайын өзгөрүп жаткан фонунда бүгүнкү жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун өтүп жаткан сессиясы чоң мааниге ээ десек жаңылышпайбыз. Жана дагы бул уюмдун бүгүнкү кабыл ала турган чечимдери дүйнө назарында экенин айткыбыз келет. Регионалдык коопсуздукту сактоо уюмга мүчө мамлекеттердин өз ара аракеттенүүсүн тереңдетүү ЖККнун башкы максаты. А бирок дүйнөдө болуп жаткан бүгүнкү окуялар, маселелер тез арада чечүүнү талап кылат. Президент Садыр Жапаров лидерлердин тар чөйрөдөгү жолугушуусунда сүйлөп жатып, дүйнөдөгү геосаясий кырдаалга токтолду. С глубоким сопереживанием мы наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и гуманитарным кризисом в секторе Газа. Мы призываем стороны принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению, скорейшему прекращению боевых действий и незамедлительному началу переговорного процесса. Выступаем за консолидацию усилий мирового сообщества по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН на основе принципа двух государств. Мындан ары мамлекет башчысы Афганистандагы кырдаал боюнча да пикирин билдирди. Кыргызстан Афганистан тынч жана туруктуу болушуна кызыктар. Бул өлкөдөгү кырдаалды жөнгө салуу боюнча бардык көп тараптуу сүйлөшүү процесстерин толугу менен колдоорун президент Садыр Жапаров билдирди. В целях недопущения дальнейшего ухудшения социального и гуманитарного положения в этой стране выступаем за продолжение оказания гуманитарной помощи афганскому народу. Полагаем необходимым вести работу по стабилизации ситуации, связанной с безопасностью в стране, решению проблем религиозного радикализма, международного терроризма, контрабанды наркотиков и оружия из Афганистана. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жамааттык коопсуздук кеңеши мындан аркы кызматташтыгын арттыруу үчүн лидерлер бир катар документтерге кол коюшту. Президент Садыр Жапаров бүгүнкү жолугушуу быйылкы өз ара аракеттенүүнүн негизги жыйынтыктарын чыгарууга жана алдыдагы жылы өз ара пайдалуу кызматташуунун келечегин талкуулоого мүмкүндүк бергенин белгиледи. ЖКК лидерлери президент Садыр Жапаровду улагадан жылуу маанайда узатышты. Өлкө башчынын шашканынын жөнү бар, себеби алдыда дагы бир маанилүү саммит күтүп турат. Белоруссиянын Минск шаарында өткөн чөлкөмдөгү коопсуздукту бекемдөөгө арналган сессия жемиштүү жыйынтыкталды десек жаңылбайбыз. Анан дагы Кыргызстандын эл аралык аренадагы экономикалык байланыштары көз жазында калбашы керек. Дал ушул максатта президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун Борбор Азия чөлкөмүнүн экономикасына арналган Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалык кызматташтык саммитине катышуу үчүн Азербайжанга келди. Биз программабызды Баку шаарынан улантабыз. Экрандан алыстабаңыз. Азербайжан президентинин резиденциясы өлкө башчысы иш сапардын алкагында алгач Ильхам Алиев менен жолугушуусу мерчемделген. Убакыт күтпөйт, андыктан эки өлкө желеги жанаша тизилип, Садыр Жапаровду улагадан Ильхам Алиев тосуп алды. Кыргызстан менен Азербайжандын элдеринин бири-бирине канчалык жакын экенин ушундан байкаңыз. Бүгүнкү күндө эки мамлекеттин кызыкчылыгына багытталган соода жүгүртүүнү көбөйтүү, инвестициялык саясат жана башка бир катар актуалдуу маселелер чечилип жатканын Ильхам Алиев баса белгилеп, Садыр Жапаровго саммитке катышууга чакырууну кабыл алганы үчүн ыраазычылык билдирди. Мы с вами встречаемся регулярно. Я имею очень хорошие воспоминания о своем государственном визите в Кыргызстан. Также вспоминаю ваш прошлогодний визит в Азербайджан и, конечно же, ждем вас в следующем году с государственным визитом еще раз. Сегодня мы сможем конструктивно обсудить и обменяться мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой. Кыргызстан дорожит отношениями дружбы и взаимной поддержки со своим стратегическим партнером Азербайджаном.
Быйыл эки өлкө ортосунда дипломатиялык алака түзүлгөнүнө 30 жыл болду. Учурда эки тараптуу умала динамикалуу өнүгүп жатат. Бир эле мисал, өлкө башчысы Азербайжан-Кыргыз өнүктүрүү фондунун түзүлгөнүн эске салды. Эки өлкө лидерлери тараптардын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү мындан арыда бекемдөөнү макулдашышты. Гейдар Алиев атындагы Маданий борбор Бириккен Улуттар уюмунун Борбор Азия экономикалар үчүн атайын программасынын мамлекет башчыларынын саммитине катышуу үчүн келген лидерлерди Ильхам Алиев тосуп алды. Лидерлердин тарыхый сүрөткө түшүүсүн күтүп жаткан маалымат каражат өкүлдөрү. Биз үчүн да атайын эреже бар. Бул учур бир эле жолу болот, андыктан кечиккендер шашканга мажбур. Бириккен Улуттар уюмунун СПЕКА программасы 1998 жылы түзүлгөн. Андан бери Борбордук Азия мезгил өткөн сайын дүйнөдөгү стратегиялык мааниси жогорулаган аймакка айланды. Ал эми алдыда Кыргызстан эл аралык транспорттук коридорлордун негизги борбору болуу алдында турат. Анткени Кыргызстан демилгелеп жаткан мега долбоорлор Европа, жакынкы чыгыш жана башка чөлкөмдөрдү байланыштырган транзит болуп калат. Бул контекстте биздин өлкө региондун башка коңшу өлкөлөр үчүн Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолунун куруунун стратегиялык долбоору өзгөчө мааниге ээ. Бул мега долбоорду кыска жол менен ишке ашыруу биздин аймакты транспорттук туюктуктан алып чыгат. Болжол менен 4 миллиард адамды бириктирет. Азиядан Туркия аркылуу Европага, жакынкы чыгыш аймагына, Иранга, Перс булуңундагы өлкөлөргө жана Түндүк Африкага ташуулардын географиясын кеңейтет. Эл аралык жүк ташуулардын көбөйүшү жана ага түзүлгөн шарттар Кыргыз экономикасынын өсүшүнө да шарт түзөт. Бүгүнкү ушул мына Борбор Азия өлкөлөрүнүн СПЕКА саммити жөнүндө айтып берсеңиз, Кыргызстандын ошондогу ролу, ошол экономикалык кызматташты арттырууда чөлкөмгө кандай таасирин тийгизет? Эң негизгиси СПЕКАнын түзүлүшү, бул Орто Азиядагы экономикаларды өнүктүрүү оондун программасы. Анын алкагында ушул бүгүнкү өткөн иш-чаранын алкагында эң негизгиси бул трансфондду түзүү, андан тышкары жанагы транспорт маселелерин цифровизацияга өткөрүү. Ошол эң негизги багыттар. Анын алкагында дагы трансфонд түзүлөт. Ошол трансфонд негизи ошол СПЕКАнын секретариатын, андан кийин негизи эң мындай приоритеттүү багыттарды өнүктүрүүгө багытталган фонддордун бири болот. Бул эң негизги максат ушу трансфонд өлкөлөрдүн бардыгы өзүнүн салымын кошкондон кийин тышкы дагы донорлордун салымдарды ушул экономикалык багыттарды өнүктүрүүгө таасир этет да. Президент Садыр Жапаров көтөргөн дагы бир маселе климатка байланыштуу. Учурда Борбордук Азия климаттын өзгөрүшүнө катуу дуушар болууда. Өлкөдөгү кылымдарды карыткан мөңгүлөр жыл сайын эрип жок болуп баратат. Мындай көйгөйлөрдү алдын алууда Кыргызстан суу энергетикалык ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу жана энергияны үнөмдөөнү өнүктүрүү боюнча жигердүү иш алып барууда. Климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу, суу жана жаратылыш ресурстарын туруктуу пайдалануу глобалдык тенденциялар менен гана эмес, ошондой эле турмуштук зарылчылык менен шартталганын түшүнүп турабыз. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Гутерриш мырза айткандай, жашыл экономика бул келечектин экономикасы. Жашыл максаттарга жетүү үчүн биздин өлкө энергиянын кайра жаралуучу булактарына өтүү боюнча конкреттүү чараларды ишке ашырууну пландаштыруудабыз. Кыргызстанда ондогон чакан кестердин курулушу башталды. Ошондой эле кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон Камбарата 1 кесин Өзбекстан жана Казакстан менен биргеликте куруу боюнча алдын ала макулдашууга жетишилди. Учурда Бириккен Улуттар уюмунун агенттиктеринин эл аралык уюмдардын колдоосу менен глобалдык иш-аракеттер планы иштелип чыкты. Садыр Жапаров бул иш-аракеттердин жүрүшү менен эл аралык коомчулукту Борбордук Азиянын суу ресурстарынын түзүлүү зонасын коргоого чакырды. Ошо Бириккен Улуттар уюмундагы ушул боюнча ой алмашып, кандай жардам бере алабыз деп сүйлөштү. Бул Бириккен Улуттар уюмунун бул Борбордук Азияга карата экономикалык программасы биздин оюбузча мындай
өтө активдүү иштей албаса дагы баягы өзүнүн финансылык мүмкүнчүлүгүнө жараша баягы биздин Борбордук Азиянын экономикасына жардам берип келет. Ошондуктан бул Бакудагы жолугушуу дагы мындай эң пайдалуу жана жемиштүү. Кечки Баку ошентип Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин СПЕК саммити ийгиликтүү жыйынтыкталды. Бул саммитте президент Садыр Жапаров экономикалык кызматташтык, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ошондой эле климаттык маселелерди көтөрдү.